Бул документ жарандарды руханий адап ахлактык тарбиялоонун сапатын мындан ары жакшыртуу, элдик каада салттарды кайра жандандыруу, руханий жактан бай жана адеп ахлактуу инсанды калыптандыруу жана өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү максатын көздөйт. Мамлекет башчынын жарлыгында көрсөтүлгөндөй 2021-26 жылдарга инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепция тиркемеге ылайык бекитилет. Ал эми министрлер кабинетине 3 айлык мөөнөттө концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырылды. Ошондой эле аны ишке ашыруу боюнча каржылоо жана жалпы жарандарга түшүндүрүп жайылтуу дагы министрлер кабинетине жүктөлдү. Бул тууралуу Биринчи радиого президенттин аппаратынын гуманитардык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Октябрь Капалбаев төмөндөгүлөрдү билдирди. Ошол концепция жөнөкөй эле кагаз болуп калбаш үчүн, ошол коомго кайсы бир түрдө чоң салымын кошуш үчүн жазылды да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө баалуулуктар аябай өзгөрүп кетти да. Баалуулуктар өзгөрүп кетти. Биздин сыртка чыгып келген балдар, кыздарыбыз дагы башка мамлекеттен, башка улуттардын баалуулуктарын алып келип алып, алар таасиринен чыга албай, ошол маданий дагы, диний дагы нерселердин бардыгына тең мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калып, ошонун жыйынтыгында кыргыздар өзүнүн түпкү маданиятын, салт санаасын айрым жерлеринде жоготуп, унутуп кетип бара жатат да. Ал эми өзүбүздүн биз улут катары сакталып калалы десек, улут катары өнүгүүнү алдыга максат кылып кое турган болсок, биз өзүбүздүн кайра эле түпкү тамырыбызга келиш үчүн биз эң биринчиден ошол руханий адап ахлакты каяктан алабыз? Албетте биз салт санаадан, үрп адаттан, кыргыз элинин ырым-жырымынан миңдеген жылдар бою сакталып келген салт санаасынан, каада салтынан алабыз да. Жарандарды сергек жашоого үндөгөн руханий баалуулуктар камтылган маанилүү документтин долбоорун даярдоонун үстүнөн окумуштуулар, белгилүү инсандар, коомдук ишмерлер жана мамлекеттик түзүм өкүлдөрү эмгектенди. Бир нече ай бою жумушчу топко сунуштар келип түшүп, аларды эске алуу менен концепция иштелип чыккан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева бул долбоор кагаз жүзүндө калып калбоосу үчүн комплекстүү иштер жүргүзүлөрүн айтты. Жарлыктын максаты баягы ички саясаттагы эң маанилүү багыт бул жогорку моралдык ченемдерди, каада салттарды, салттуу болуп калган үй бүлөлүк жана коомдук бир баалуулуктар, сергек жашоо, дене сакуулуу, мына ушулардын баардыгын биз элибиз өздөштүрүш керек. Өзгөчө мына биздин жаштарыбыз ар бир министрликке өзүбүздүн тапшырмаларыбызды беребиз. Сөзсүз түрдө мындай бир иштиктүү, ишке аша турган, жөн эле кагаз жүзүндө калбай турган программалар түзүлөт дагы. Мына ушул программаларды ишке ашырууну биз сөзсүз колго алабыз. Калктын руханий жактан өнүгүүсү, жан дүйнөнү тазалоо менен барабар деген коомдук ишмер Бейшенбек Абдыразаков бул багыттагы атайын иш-чаралар планы эч жак эле иштелип чыгышы керек болчу дейт. Ошончо да президент концепцияны бекитүү тууралуу жарлыкка өз кезегинде кол койду. Эми аны турмушка ашыруу башкы милдет болуп турат, деди Абдыразаков Биринчи радиого берген интервьюсунда. Бул руханий жан дүйнөнү тазалоо, бул өтө учурунда деп айтайын, даже кечит болуп калды деп ойлойм. Бирок аябай жакшы сонун кабыл алынды деп ойлойм. Анткени себеби 30 жылдан бери элдердин баары баягы материалдык байлыкка ооп кеткен да. Руханий байлык, жан дүйнөнүн жакырчылыгы бул өтө күчтүү болот, жаман болот материалдык байлыктан дагычы. Руханий жан дүйнөнү алмаштырып алды да булар материалдык байлык менен. Ошон үчүн президенттин кол койгону өтө жакшы мыйзам болду. Муну эми жалпы эл колдоп, коштоп өткөрүш керек. Бул жалгыз эле президенттин иши эмес. Ар бир министр, ар бир аким, губернатор, ар бир үй бүлө, бала чакасынан башташ керек да мунчу. Эксперттер кыргыздын каада салт, үрп адатын калыптандыруу үчүн үй бүлөлүк институттарды бекемдөө учур талабы дешет. Аны аталган концепция менен ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү жогорулады деген пикирди Бейшенбек Абдыразаков кошумчалады. Албетте адамдар бузулду, коом бузулду, алам бузулду деп айтат элек акыркы жылдарда. Ошон үчүн бул жерде мына батыштын жанагы цивилизациясына киребиз деп биз канализациясына кирип алып, батыштан келип алып, мына биздин ЛГБТлар, гей парадтар болуп атпайбы? Мына ушул Кыргыздын түбүнө жетет да. Муну сактап кала турган биздин гана Кыргыздын гана үй бүлөлүк институттары, Кыргыздын салты, үрп адаты да. Мына ошону сактасак, бизге эч кандай бир жаман батыштан келген жаман жашоо шарттары бизге орнобойт. Биз деген кылымдарды карткан ата бабанын салтына түшсөк, ошондой эле биз салттуу, нарктуу, умматтуу, дөөлөттүү эл болобуз да. Чындыгында ички саясаттын эң маанилүү багыттарынын бири бул жогорку моралдык ченемдерди, каада салттарды, салттуу болгон үй бүлөлүк жана коомдук баалуулуктарды, сергек жашоону өздөштүрүүдө турат дешет адистер. Кыргызстан көп улуттуу өлкө болгондуктан ошол ар бир улуттун маданиятынын, дөөлөтүн, кайталангыстыгын жана бирдиктүүлүгүн чагылдырган жалпы адамзаттык баалуулуктардын системасына өтүү аркылуу жарандарды тарбиялоо зарылдыгы жарлыкта баса белгиленгенин серепчилер айтышууда. Урмат Жээнбеков, Биринчи радио.